медиа сферада жүргөндөргө айтат да, эмнеге соц ролик тартпайсыңар деп акыл үйрөткөндөр да көп да. Негизичи мультфильм кылбайсыңар, анан ролик тартпайсыңар деп беришет дагы. Көбүнчөсү мындай көрүүчүнүн ролунда да, акчасы болсо делечи. Биз кылышыбыз керек дагы, алар карап туруш керек да, кол чаап акыл үйрөтүп туруш керек да. Тил билбей калды балдар, ыймандан алсалады, оюнга кирип кетти, телефондон баш чыкпайт балдар. Бир нерсе тарсаңар болбойбу дейт. Жалындуу сөздөрдү айтышат дагы, анан жоопкерчиликти сага өңгөрүп коет да. Айтайын дегеним көрүүчүлөргө, ар бир ролик өзүнчө акча талап кылынат да. Мисалы үчүн азыркыга чейин монтажды биз өзүбүз акысыз кылганыбыз менен, оператор болгону менен, а жерде актерлор бар, а жерде дубляж бар, а жерде эме композитор бар. Айрыкча азыр аябай кымбаттаптыр. $100 ары башталат. Азыр. Күнүнө. Сен негизи ушундай болуш керек актерлордун акысы. Ушундай бааланыш керек. Бирөөсү айтканда ошондой, Мансур деген да. О, бапчистер $100 төлөп берет. Сен 1000 сом төлөйсүң дейт. Жокпу бир мусулмандардан дейт да. Жан дүйнө бакырыгып атат да. Не дейсиң? Ушул жерден айтып кучактап алып ыйлашың керек да.